Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим. Мен кыргыз жаранын катары өз укугумдан пайдаланып, ушу акыркы массалык маалымат каражаттарындагы ушул Адахан Кимсанбаевич Мадмаровдун ушу каралоо компаниясы жүрүп атканына мен тикеден тике өз оюмду айтып, каршылык сөздөрүмдү айткым келет. Бүгүн бир Трибуна деген сайттан ушу жашы улуу эле мындайча айтканда сүннөтү бар, сакалчан жигит сүйлөп атат. Ушу Адахан Мадмаровдун жөнүндө аябай катуу, далил жок эмоция менен сүйлөп атат. Же ал жактан тапшырма ошондой болгонбу? Айтор бир аз ачуулук калтырып, кызуу кандуу калтырып атат. Биз Адахан Мадмаровду антөрөбүз, мынтөрөбүз, пешенесинен чыгабыз деп. Өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло дейт. Биз ойлошубуз керек. Шерлер жок эмес деп, шерлер бар. Эгер силер ошондой чечкиндүү кадамдарга бараткан болсоңор, Адахан Мадмаровдун аркасынан миллиондогон колдоочулар бар. Ошолордун катарында мен да бар. Мен да ошол чекеңерде мен да чыгамын. Эгер ошондой кадамдарга бара турган болсоңор. Эч кандай далил жок болуп атат бул жерде. Туура текшериш керек. Чындык жалган экенин текшере турган органдар бар. Аны биз экөөбүз албетте чече албайбыз. Ошондуктан мен мындай сабырдуулукка чакырып кетет элем. Чындык эч качан өлбөйт. Ак ийилет, бирок сынбайт дейт. Силер ошо өзүңөрдү патриотмун деп тааныштырып атасыңар. Эгер патриот болсоңор, Мекенчил уулу Садыр Жапаров камалганда каякта элеңер, Текебаев камалганда каякта элеңер. Ошолорду ар бир жөнөкөй эл сезип олтурат, ак жеринен камалганы. Эгер ошончолук патриот экенсиңер, патриоттук сезим бар экен, кыргызга чынында күйөткөн болсоңор, ошондой жашоо Кыргызстанда болуп аткан ушу актуалдуу темаларды көтөрүп турсаңар жакшы болмок да. Ушу бирөөнүн аркасынан ушул нан таап, ушул жугунду ичкениңер бул жукпайт. Убактылуу нерсе. Бул бүгүнкү кылып аткан нерсеңерге албетте бир күн сөзсүз жооп бересиңер. Адахан Мадмаровду силер каралап эч кандай жыйынтык күтпөгүлө. Адахан Мадмаров таза адам. Биз сыймыктанабыз Адахан Мадмаров менен. Ал жердеги элдин көйгөйүн чечиш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз биринчи суроо ушул болуп атат. Ошолорду көчүрүп аткандыгынын өзү бул акылсыздык. Бул алсыздык. Өздөрүнүн алсыздыгын кайсы бир деңгээлде башка жака жүктөп койгонго аябай маш болуп калды бул бийлик. Өзү негизи соңку 20 жылдан бери эле ар бир өзүнүн кемчиликтерин сөзсүз анын алдыңкыларга шылтап, ушундай болуп эле эптеп эле элдин башына айландырып кыйнап келатышат. Ушундай чыр-чатактардан улам көчүп кетүүгө аргасы болуп жатат да. Анан ушул деги эле ушу чек ара маселесиндеги элдерди ошол жерде туруктуу кармап турууга, ал жердеги элдин көйгөйүн чечиш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз биринчи суроо ушул болуп атат да. Ошолорду көчүрүп аткандыгынын өзү бул акылсыздык. Бул алсыздык. Өздөрүнүн алсыздыгын кайсы бир деңгээлде башка жака жүктөп койгонго аябай маш болуп калды бул бийлик. Өзү негизи соңку 20 жылдан бери эле ар бир өзүнүн кемчиликтерин сөзсүз анын алдыңкыларга шылтап, ушундай болуп эле эптеп эле элдин башына айландырып кыйнап келатышат. Ал жерден көчүштүн кажети жок. Кылымдар бою жашап келген жер, ошол жерден калыш керек, ошол жерде жашаш керек. Башка маселе ал жерде жашоо шартын кандай кылып чечүү керек. Мына ошол Тажик Республикасы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүгү бар азамат жигиттер менен кыздардын жоктугунун кесепети ушул болуп атат. Сүйлөшө ала турган азамат жок. Бир мындай бир сабаттуу инсан жок. Ошонун натыйжасында ошо көчүрүүгө аракет кылып, ага көп акылдын кереги жок. Анын үстүнө мына 2-3 күндөн бери аябагандай каттуу туура эмес багыттагы бул провокацияны бийлик өзү жасап атат. Бул кызылдай провокация.
кээ бир жанагы акырдан жеп жүргөн массалык маалымат каражаттары аркылуу маселенин бүт баарын Мадумаровго аударып, мына ушул көрдүк биз таптык, кимде күнөө экен, бул Мадумаровда экен деп кыйкырып аткандыгы, бул кечирип койгула айбандын айбандыгы. Бүгүнкү бийликтин аябагандай алсыздыгы, түркөйлүгү, сабатсыздыгы, коркоктугу. Ага эки себеп бар. Биринчи себеби Бишкекте саясий кандайдыр бир аба ырайы аябай чыңалып атат. Мына кече Аксы окуясын эскерүү боюнча, анан бир аз күндөрдөн кийин бир эле партиянын эки съезди өткөн атат. Мына ошондой кырдаалда бир нерсе ойлоп таба коюу керек болуп калды. Кудайга шүгүр, баягы жугунду куйсаң жүгүрүп жетип келе турган, жугунду ичип жүргөн азаматтар бар, алар аркылуу. Бул жогорку кеңештин ичинде да бар, канча-мынча азаматтары. Анан пенсияга чыгып кеткенде 15 жылдан бери пенсиядамын деп жүргөн Айбалаев сыяктуу өмүр бою бийликтин камчысын чаап келген. Мен картайып калды деп сыйлап унчукпай койдум эле, 2 күндөн бери чегинен чыгып баратат. Ошол 95-жылы Масалиевди биринчи турдан өтүп кетпесин, ушунун добушун бөлүп берсеңиз деп Бажа Сакаев сурангандан бери бул киши ошол тескери жолдо жүрөт. Эмне үчүн мага ушунчалык бир сөздөрдү айтып атат? Себеп баласы бир иште иштеш керек болуп атат. Банк системасында акча кайда болсо, булар ошол жакта. Ошол жакта иштеши керек болуп атат. Кызылдай калпты айтып, мына биз билебиз да, бир эмес бир канча жолу элди топтоп, ал жерден бул жака телефон чалдырып, бизге Айбалаевди губернатор кылып дайындап бергиле деп айттыртып, өзү ошол жерде туруп, бул уят маселе бул. Аксакал болуп 80ден өткөндөн кийин авири менен картайыш керек дагы. Аллахтын алдына барганда кайсы жүзүм менен барам деп ойлонушу керек. Бирок тилекке каршы көр тирилик бул кишини дагы ар кандай нерселерге түртүп атат. Адалсынган деген адалданып, дайым мына ошол шарияттан сүйлөгөн азаматтардын сөздөрүн да угуп атабыз. Алардын кылган жоруктарын да билип атабыз. Анча-мынча шабашка жасап коебуз дегендерин да билебиз. Мадумаровдун аркасынан шабашка жасабасаң, сен ачкадан бирдеме болуп атасыңбы? Мына кээ бир журналисттер өздөрү ачыктан ачык айткан, биз шабашка жасайбыз деп. От менен ойношуп атат. Бул бийлик от менен ойноп атат. Карап турсаңыз, ошо бийликке жан тарткан азаматтардын баары кандайдыр бир каттуу кагылышууга, провокацияга түртүп атат. Эмне үчүн? Себеп саясий кырдаал аябай күчөп кетти. Сырттан бирдемени ойлоп табыш керек. Эгерде кичинекей бир көзөмөлгө алынган чыр чатак чыгып кеткен болсо, андан жакшы. Себеп биз кыргыздар ушундайбыз да, сырттан коркунуч пайда болгондо муштумдай түйүлө калып туруп, бүт бардык күчтү ошол сырттан келген коркунучтарга жумшайбыз. Мына ошондой аракетти, ошондой кырдаалды түзгөнгө аракет кылышып атат. Мен айтып атам, от менен ойноп атат. Токтотуш керек. Айбирсиз, арсыз бийликтин жасап аткан иши ушул болуп атат. Мадумаровду улам кошуп айтып атканын себеби окуя, маселен түшүнүктүү болуш үчүн, окуя биздин Токмок шаарында болуп атса, Мадумаров чечкен маселе, мындайча айтканда, Кара Балтада болуп атат. Экөөнүн эки башка айырмасы бар. Биринчиден. Экинчиден, берип койгон деп. Бул түркөй, бул сабатсыз. Берип койгон. Берип коюш үчүн документтердин бир канча тепкичтерден өтөт. Өкмөт аралык келишим болот. Андан кийин президенттер кол коет. Андан кийин парламент ратификация жасайт. Ратификация жасагандан кийин кайра президенттер кол коет. Эми бул баягы узун кулактар менен бизнес жасап жүргөн, саясат жасап жүргөн азаматтар, алар түркөй да билбейт да, алар сабатсыз. Ушундай экен десе, кокуй момундай болгон турбайбы деп. Эртең уят болуп каларын ойлошпойт. Бүгүн болбосо эртең чыгат. Бирок ошол убактылуу кандайдыр бир өзүнүн жеке герт маселесин чечип алуу максатында эки элдин ортосуна ушундай кылып от таштап, от чачып, бул 4-5 күн башта башталган. Мына Жээнбековдун жардамчысы бар, жаш бала Эрнест деген. Ошол өзүнүн айылдашынан бир Кудайдан жөө качкандарды топтоп, фейк кылып, телефонго тартып,
Мадумаров улам элди козутуп атат деп Мадумаров соңку 1 жылдан бери болсо айылына 2 жолу баргандыр. Улам деп бир ажыга барып келген. Совхоздун бүтүндөй малын жеп койгон Мамазайыр Ормонов деген бир кудайдан жөө качкан бар. Ажымыш. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол Куршап чоң мечитинин аксакалдарына ыраазычылык билдирем. Кече жумада чакырып алып аябай каттуу сөздөрдү айтыптыр. Ошол Мамазайыр деген киши дегенге да тилиң барбайт. Анын берген жообу бирөө гана болуптур. Айыл өкмөттөн сурагыла себебин. Менин тууганым болот. Мына ушул биздин жеткен деңгээлибиз ушул. Мына ушул фейк кылып, жалбырак деген интернет телевидение. Ошол жалган жалбырактын атын жамынып алып, ал боюнча жалбырактын жетекчилери да билдирүү жасады. Айвилсиз, уятсыз. Мына ошол айыл өкмөткө буйрутма берип, анан өзү тымпыйып олтуруп, унчукпай эч нерсени билбей аткан болуп олтургандыгы бул коркоктук. Бул алсыздык. Демек жер эч кандай өчкөн эмес. Алтынбек мырза, бир кумалак кум дагы бир томолок таш да өтпөйт. Муну эл билип коюш керек. Бир кумалак кум. Бул ачыктан ачык. Кече мен абдан ыраазычылык билдирем. Ошол мезгилде бир гана жолу сүйлөштүм эле. Андропов атындагы аскер институтун Москвадан алтын медаль менен бүтүп келген полковник Саид Иратов деген. Мына ошол жигит Айбалаевтан айырмаланып, түздөн түз чегара кызматынын жетекчиси болуп, чегара отрядтын командири болуп иштеген жигит. Мен ыраазычылык билдирем. Аябай так даана, нак полковник катарында негиздемени бериптир. Ошол маселе чечилгенде, бул башка маселе, бүгүн көтөрүлүп аткан башка. Ошол маселе чечилгенде, ошол ылжырап бар менен жоктун ортосундагы жүргөн губернаторлору дагы, акимдери дагы келип кучактап мени бетимден өбүп жиберишкен. Мына ошол мезгилде Исфара району Тажикстандын. Ошонун акими аял киши кол коюп атканда ыйлап боздоп турган. Ыйлап боздоп, мен бүгүнкү күндөгүдөй көз алдымда турат. Эгер ошол телени тартып алган журналисттер болушу керек. Бирок тилекке каршы бүгүн чыгарбайт да, коркойт, титрейт. Ошол аял боздоп ыйлап турган. Биз буга барбашыбыз керек эле деп. Биз Тажикстан көп нерсени жоготуп атабыз деп боздоп ыйлап турган. Кийин чайга чакырганда мен айткам, мен сизди сыйлайм. Себеп сиз чыныгы журтуңуздун мекен сүйүүчү кыз экенсиз деп, азаматсыз деп. Бирок тынчтык болгон болсо, бул маселелер бара-бара акырын бардыгы чечилет деп. Ошондуктан баягы Айбалаевка окшогон, анан өзүн өзү өтө пакиза кылган, былжырап ар нерсени сүйлөп жүргөн журналисттерге, акылы жеткен жетпеген нерселерге, шабашка жасап жүргөндөргө баса белгилеп айтып коеюн, эртең абириңер айрандай төгүлгөндө колуңарды жайып бересиңер. Биз эмне кылалы эми? Бизге ушинтип айтса ушундай деп түшүнүптүрбүз да. Биз кайдан билели? Күйөт экенсиң да, күйгөндөн айтканбыз да деп кайрадан колдорун жайып берип отурбасын. Ошону баары калтырап, титиреп, коркуп бул маселени чече албай келишкен. Ошол Айбалаев да чече албай келген ошол жерде. Анын үстүнө ага кылмыш иши козголуп, ошол Баткенди өркүндөтүү боюнча бөлүнгөн акчаларды орун басар экөө башка жака жумшап коюп, анан кандай болуп кутулганын билбейм мен. Кутулуп, андан кийин баары бир ошол бизнес деген бизнес калат да. Булар баягы макалы бар. Көнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы деп. Булар көнгөн адаты. Дагы бир жолу айтарым, ошол эч кандай тиешеси жок маселеге Мадумаровду жармаштырып, өздөрүнүн жеке саясий маселесин чечиш үчүн булар арам бийлик. Дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Биз ушул мезгилге чейин укуктук гана талапты коюп келдик эле. Укук бузулуп атат, мыйзам бузулуп атат дегендей. Мен макул эмесмин деген элдик кыймыл. Ошол жуманын аягына чейин акылдашып туруп, саясий талап койгонго өтүшүбүз күтүлүүдө. Саясий талабыбыз мынчалык арам, мынчалык элдин көзүн боёгон, мынчалык адилетсиз, коркок, бийликтин кетишин талап кыла турган маселени күн тартибине коебуз.